Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде парламенттин күн тартиби программасы. Белгилүү болгондой, келерки аптадан баштап депутаттар эл менен жолугушууга андан ары каникулга тарамакчы. Буга байланыштуу эл өкүлдөрү өтө жыш график менен иштешүүдө. Бүгүн болсо пленардык жыйындын күн тартибинде 34 маселе турат. Ошондой эле өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү маселеси дагы каралды. Мына Табалды Гафурович, айтсаңыз, депутаттардын сунушу менен кайрадан чек ара маселеси боюнча вице-премьер-министрлик кызмат кайрадан пайда болуп отурат. Бизге белгилүү болгондой, буга чейин бул кызмат бар болчу. Башка өлкөлөр менен тең ата вице-премьер-министрдин деңгээлинде сүйлөшүш үчүн ушул кызмат түзүлгөн болчу. Ошол кезде чек ара маселеси чечилдиби? Ал эми азыр келечекте кандай натыйжаларды күтүп жатасыздар? Туура айтасыз. Бүгүн ошо өкмөттүн түзүмү өзгөрүп киргизди депутаттардын сунушу менен. Бул өтө туура чечим деп мен ойлойм. Себеби биздин мамлекетибизде чек ара маселеси өтө көйгөйлүү да. Ошондой эле мурдакы өкмөттөрдө болуп келген. Сариевдин өкмөтүндө бул жоюлуп кетти эле кандайдыр себептер менен. Бул чек ара маселелерин чечүү боюнча көп жумуштар токтоп калды. Ошон үчүн бул азыр өтө эле туура чечим болду. Биздин мамлекетибиз 60%-тен көбүрөөгү чечилдикте чек ара маселелери. Ошон үчүн бул өтө туура чечим болду. Ушул талапкерге сиздердин ишенимиңиздер кандай болуп атат? Талапкерди биз колдойбуз. Себеби бул кишинин тажрыйбасы мол. Бул өмүр бою ошол чек ара аймагы баягы чечилбеген жерде иштеп келди. 4 жылдан ашык ошо Баткен областыны жетектеп келди. Ага чейин ошо УВДысын жетектеп келди. Бул киши көйгөйлөрдү түшүнөт. Жана чечкенге тажрыйбасы жетет. Сүйлөшкөнгө дагы баягы бүт жагынан бул кишинин тажрыйбасы жетиштүү да. Осмонбек Мамитжанович, мына сиз бүгүн өкмөттүн астына Токтогулда болуп өткөн табигый кырсык маселесин койдуңуз. Өзүңүз дагы ал жерге барып, маселе менен жеринен таанышып кайттыңыз. Канчалык деңгээлде зыян болуп атыптыр? Анан кырсыктын кесепетин жоюу боюнча кандай чаралар көрүлүүдө? Негизинен бүгүн эртең келдим. Кечке чейин иштедик. 6 айыл ал жерде бир поселок шаарча, Каракөл шаарына караган 6 айыл Токтогул районунан. Негизинен катуу сел келген, экинчиден катуу шамал болгон, 25-тен 30 километр секундасына чейин. Анан мөндүр жааган. 3 кесепет бир келип, негизинен акыбал караганда өтө кыйын деп айтсам болот. Биринчиден эл жашаган үйлөр суу каптап, кумдар келип, кум менен үйлөрдүн жарымы чейин басылып калып, үйүнү чейин кирип, коро жайлары курап, кыйрап. Андан сырткары негизинен огород эгиндердин баары талкаланып калыптыр. Жолдор бузулуп, анан 5-6 көпүрө бузулуп калыптыр. Суунун алыштарын кыян алып, анан эң негизги суу менен камсыз кылып аткан Байкамбар-Атадагы суу заборун, вода заборунун түпкүчөсү негизинен бузулуп калыптыр. Эми бул ошол жердеги ЧСТен же болбосо ошол жердеги жергиликтүү министрлик өкүлдөрүнүн тарабынан аракети менен бул маселе чечилбейт. Сөзсүз түрдө мына өкмөт көңүл буруп туруп, кошумча каражат, кошумча техника, средстволарды берип, тез аранын ичинде ошолордун ЧСТ кесепетин жойбосо, негизинен мунун аркасы да начар болгон турат. Ошол эпидемиологический ситуация да начар болуп атат. Себеби дегенде жана туалет, канализациянын баары бузулуп, акыбал өтө начар экен. Ар бир үйгө чейин кирип келдик. Анан эң башкысы жанагы компенсация маселесин тез аранын ичинде комиссия иштеп, жанагы чыгымдарды эсептеп, анан ошо элдерге жанагы компенсацияларын төлөп бериш керек. Негизинен азыр комиссия иштеп атат, ар бир мынау райондун деңгээлинде министрликтин өкүлдөрү иштеп атат. Ушул убакытта кээ бир жыйынтыктар чыгып атат, бирок толук чыгыш кесепетин эсептеш мүмкүн эмес. Акыбал негизинен өтө кыйын. Бүгүн пленардык жыйындын күн тартибинде жогорку кеңештин регламенти жөнүндө дагы мыйзам долбоору турат да. Анан мында деген көпчүлүк депутаттар кооптонуп жатат. Бул депутаттардын ыйгарым укуктарын чектеп коет депчи. Бул боюнча сиз өзүңүз дагы демилге чекенсиз, сиздин пикириңиз кандай? Бул жерде чектегенде деле көп коркунуч жок. Себеби бул биринчиден жоопкерчилигин күчөтүп атабыз.
Себеби депутаттардын иш жүзүн көрүп атабыз, өзүңүздөр да күбө болуп атасыздар. Кээ бирде болгону палатада 10 эле депутат калып калып атат. Ошон үчүн биз баягы эми жумуш сапары менен болсо эч эмеси жок. Тастыктаган документтер болсо же иш сапары болсо анда эч эмеси жок. Биз болгону айлыгынан кескенде эле киргизип атабыз. Мисалы, бир жолу кечиксе 10%, 25%, анан 3 жолу жумушка келбей калса 50% деген. Бул баягы мындайча айтканда эч себепсиз дегенде, себепсиз болгондо эле. Анан иш сапары жана башка жумуштар болсо, же ооруп калса, буга тиешеси жок, андан коркпош керек. Андан сырткары кээ бир өзгөртүүлөр болду. Вице-премьердин санын мурда ар бир фракциядан жаса, биз азыр азчылыктан жана көпчүлүктөн деп киргизип атабыз. Андан сырткары ошо оппозициянын пропорционалдык деп коет, ошо система менен кетсек деген. Демек бул колдоого татый турган эле мыйзам колдойт деп ойлойм, бул эч корко турган эч нерсе жок. Мына ошол күн тартибинде бүгүн сот тармагын реформа, сот системасына байланыштуу көптөгөн мыйзам долбоорлор турат да. Айта кетсек, соттордун статусу жөнүндө, жергиликтүү кеңештин соттору, жогорку соттор жөнүндө мыйзам долбоорлор турат. Мына бизге белгилүү болгондой 4 жыл мурда сот системасын реформалоо иши башталган, бирок бүгүнкү күндө аягына чыккан жок. Мына ушул мыйзам долбоорлору ошол сот системасын реформалоону алдыга жылдыра алабы? Сиздердин пикириңиздер кандай, Осман Мамбетович? Негизинен өзүңүз айткандай аракеттер аябай жакшы болду. Сот системасын реформалап, ошол адилеттүү сот системасын түзүү боюнча иш жүрдү. Негизинен соттун адилеттүүлүгүн түзүлсө, бул жалпы эле биздин мамлекеттеги бир стабилдүүлүк алып келет да. Себеби дегенде чыр ырлардын баардыгы ошол адилетсиздик негизинде болуп атат. Тилекке каршы кийинки убакытта бир топ ийгиликтерден кийин көп жетишпегендиктерди көрдүк да. Ошого байланыштуу азыркы келип аткан пакет мыйзамдар деп айтсак болот. Ошолорду мурунку кеткен жанагы практиканын негизинде катарчылыктар негизинен кемчиликти оңдоп, мындай оптималдаштыруу багытында жүргүзүлгөн аракет деп айтыш керек. Бирок идеалдуу, оптималдуу, ушунчалык кыйынтыгы жок мыйзамды кабыл алыш кыйын. Бул изденүү процесси деп айтабыз. Бул жакшы турган. Дагы бир сурай кетейин. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү шартта сиздер жогорку кеңештин депутаты катары сотторго таасир эте аласыздарбы? Табалды Гафурович. Биз таасир эте албайбыз. Эткенге мен ойлойм, укугубуз деле жок. Ошон үчүн баары бир бирибиз мыйзамдын астында бирдей болсок, ошондо гана сот системасы иштейт дейм да. Ошон үчүн депутат болобу, президент болобу, премьер-министр болобу, баарыбыз мыйзамдын астында бирдей болушубуз керек да. Биз ошо өзгөртүүлөргө барып атабыз. Буюрса, кичине болсо да жылыш бар, бирок кемчиликтер көп. Мунун үстүндө эми иштейбиз буюрса. Илгери биз кат жазчыбызда ходатайство болуп, мен мурунку 2 созывда да депутат болчумун. Ар бир масала менен бизге кайрылуу бериши, анан биз сотторго кат жазып, ушуга ходатайство кылабыз, жардам бергиле деп көрдүңүздөр. Ошол бул таасир болуп эсептелгенде, азыр андай практика жок. Негизинен азыр депутаттар соттун ишине киришүүгө эч кандай укугу жок. Бул чоң прогресс деп эсептейбиз. Мурда караганда бир топ соттор көз карандысыз, акыркы сөздү өзү айтат, акыркы чечимди өзү чыгарат деп айта алып кетсиңер. Да, экинчи жагынан мына коррупциянын тиги паракорчулук жөнүндө айтылып атпайбы? Вот ушул жагында да бир мыйзамдарда көп мүмкүнчүлүктөр бар экенде, ар кандай багытта чечип коюу. Ошол сотторго, кээ бир сотторго же жеңилдеткен, же оорлотконго байланыштуу бир кызыкчылыгын мындай жөнүндө иш жүргүзө турган мүмкүнчүлүктөр бар экенде, азыркы биздин реформа ошолорду жок кылып, оптималдаштыруу, такташтыруу да маселе. Менин оюмча бул жакшылыктан келет, оптималдыктан келет. Мына ошондой эле күн тартибинде буга чейин көптөгөн аймактарда талаш тартышты пайда кылып келген баягы мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төгүмдөрдүн тарифтери маселеси каралууда. Бул боюнча кандай чечим кабыл алынары күтүлүүдө? Табалды Гафурович, сиз айтсаңыз. Бул жерде эми өкмөт тарабынан мыйзам иштелип чыкты, андан сырткары биздин депутаттар тобунан иштелип чыкты. Эми комитетте тапшырма берилиптир, эки мыйзамды бириктирип чепчи. Бул жерде эки жактындан баягы кемчиликтери болуп атат, жакшы жагы болуп атат. Ошон үчүн бир орто чечимге келебиз. Буюрса, элге жага турган чечимди кабыл алабыз. Сиздерге маегиңиздер үчүн рахмат. Көрсөтүүбүздү жыйынтыктасак, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер парламенттин күн тартиби программасына ортоктош болдуңуздар. Бүгүн кечке чейин дагы көптөгөн олуттуу маселелер талкууга коюлат. Алар тууралуу кандай чечимдер кабыл алынат, буларды билгиңиз келсе, Пирамида телеканалынан алыстабаңыздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калыңыздар.